Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мына ушул системаны биз отургуздук. Бул үзгүлтүксүз свет, источник беспрерывойного питания деп коет го. Бул жерде ошо жаңы линейкадагы жаңы бренддеги инверторлор келди. Инвертор, аккумулятор, бул 8 киловатт, бул болсо 10 киловаттык аккумулятор. Свет өчкөндө үйдү жарыктандыруу менен орточо 5 сааттан 10 саатка чейин кармап берет. Эми колдонгонго жараша кетет да. Бул жерде 3 фаза келет экен, токчу. Биз ошунун бир фазасына отургуздук да, ушул системаны бир фазага отургузуп, освещение, бул жерде жарыктандыруу, анча-мынча розеткалар, керектүү нерселерге, мына ушунун баарынын ичинен керектүү нерселерге отургузуп бердик да. Свет өчүп калганда, мисалы свет өчпөй турат. Ошондой эле дагы эмне? Газ, мына бул жерде газ, тендек, циркуляционный насостор, ушундай керектүү нерселер жылытууга тиешеси бар нерселер өчпөй иштеп турат. Мына сиздерге деле көрсөтпөсөм болот, свет өчкөндө туура эле мисалы. Достор, ушул азыр инвертор аркылуу иштеп жатат. Мисалы биз азыр свет өчкөндө туура бир мына могул өкмөттүн тогу ушул жакка келип атат да, мынакей. Көрдүңөрбү? Мына аккумулятордон ала баштады. Азыр көрсөңүздөр болот. Мына аккумулятор өкмөттүн тогу жок, мына жаңы өчүп калды. Эми өкмөттүн тогун берейин, мынакей. Азыр бул жерге өкмөттүн тогу чыгат. Мына кошулду. Эми ушул менен азыр аккумуляторду зарядтап баштайт. Мына үйгө ток бере баштады. Эми аккумуляторду зарядташ керек азыр. Мынакей аккумуляторго заряд кетип баштады. Мына 37% болчу. Эми толтуруп атат. Ошондо кандай иштеп калат? Мына өкмөттүн тогу өчөр менен бул мисалы 80-90% болуп да 20%га чейин алып келип колдоно бересиздер да. Анан 20% болгондон кийин эгерде свет күйбөсө, тогу менен свет өчүп калат. Эгерде свет күйүп мына 37%га чейин мисалы колдонуп келип туруп, анан свет күйүп калса, бүттү муну ушундай өзүңүздөр көргөндөй заряд кыла берет. Баа жагына келсек, эми баасын сурайсыздар. Баасы ушул под ключ $2800 болду да. Орнотуусу менен бул чүй ичи чет жак болсо кичине кымбатыраак болот. Жол пол менен өзүнчө индивидуалдуу эсептейбиз. Телефон номерлерин баарын таштадым. Ушул видеону башкалар менен да бөлүшүңүздөр. Көрүшкөнчө кийинки видеолорго чейин, ассаламу алейкум.